Менин атым Муратканов Асхат Бактыбекович, ыкчам кызматынын башчысы болом. Бул ыкчам иликтөө иш-чарасын башынан баштап биз өткөзгөнбүз. Бенде урматтуу Борбор шайлоонун комиссиянын мүчөлөрү, силерге тагыраак, кыскараак айтып бергенге аракет кылам. Бул жерде биз ыкчам маалыматтар менен талапкер Муртазалиев акча таратып атат деген маалыматтарды алып, Смаилова Лолохан Калыковнаны кармаганбыз. Ал кармаган учурда баарын мойнуна алган да биз ушул кандидат Муртазалиевдин пайдасына акча тараткам. Болгондо дагы бенде 4 киши көрсөтмө берип атат. Лолохандан акча алганбыз. 65 миң, 20 миң, 25 миң, бардыгы болуп 210 миң сом Лолохандан алганбыз деди. Лолоханды көрсөтмөсү боюнча Лолохан баарын мойнуна алып, Талипова Фаридадан акчанын баарын ошо Талипова Фаридадан алгам деген. Талипова Фариданы өзүн көрсөтмөсү боюнча мен дагы өзүм сүйлөшкөндө Талипова Фарида көрсөтмө берди. Мен Муртазалиевдин үй бүлөсүн жана саясаткан абдан алысмын. Мен бир дагы бирөөлөр менен сүйлөшпөйм деп. Бирок ошол эле убакытта распечаткалар менен караганда бул Талипова Фарида сиздерден Борбор шайлоо комиссиясынан алганбыз. Доверенный лицодон 37 киши бар болчу. Ошонун ичинен Люгай Данил, Урумбаев Акмалидин, Пазилаев Жомарт деген 3 өкүлү менен сүйлөшүп атат телефон менен. Андан тышкары Фарида өзү Муртазалиевдин өзү менен каалоо тилектер менен Инстаграм менен айтып атат. Андан тышкары Муртазалиевдин атасы менен 5 февралдан 21 февралга чейин 16 күндүн ичинде 252 жолу сүйлөшүп атат. Анда кандай түшүнсөк болот? Эгер бул Муртазалиевдин өзүн эмес, атасын эмес, мен саясаттан алысмын деген адам 16 күндүн ичинде 252 жолу сүйлөшүп, анын баарын убактысын баарын эсептеп чыктым. Эсептеп чыкканда 6137 секунд сүйлөшүп атат. 102 минут, 1,5 саатта. Анан кийин андан тышкары мен өзүм анализ кылып, бияктан балдар менен анализ кылдык. Распечатканыз бенде именно базовый станциялары мына бул жерде 10 февралда 15:59тан 16:25 чейин 26 мүнөт офисинде жайгашып турат, жана өзүңүздөр көргөндөй. Бул ага чейин 1 саат мурун чалат. Муртазалиев Шамил Фарида экөө сүйлөшүп туруп, ушул жерден 26 мүнөт ушенен жолугушуп атат. Андан кийинкиси 12 февралда 27 мүнөт жолугуп отуруп сүйлөшүп атат. Мейли, андан тышкарысын карап көрөлүк. Саат 13 февралда 2ден саат 7ге чейин 4 саат 49 мүнөт ошо офистен чыкпай отурат. Андан кийинкиси 16 февралда түнкү саат 12де тааныбайм деген адам аял киши эркек киши менен чалышып түлүнчүндө. Анан кийин 1,5 саат ошол жерде жайгашкан офисинде отуруп атат. Андан тышкары мына карап көрсөк 19 февралда 6:30дан 8ге чейин 1 саат 43 мүнөт дагы офисинде болуп атат. Келсек баары базовый станциялардын баары шайкеш келишип атат. Пазилаев Жомарт боюнча. Пазилаев Жомартты допрос кылдык. Аянда дагы Инстаграмында жазылып турат. Талапкер Муртазалиевдин өзү менен сүйлөшүп атат. Там акча тууралуу жазылып атат. Бенде 38 миң сом. Бенде Муртазалиев өзү жазып атат. Сколько нужно бабок всем раскидать деп. Акыркы действия шайлоочулар, избирательдер ошо подкупту алып аткандары барбы? Исмаилова Лолохан Талипова Фаридадан акча алгандан кийин бул өзүнүн доверенный лицолор, мындай айтканда өзүнүн баягы домком, квартальный ошолорго бир добушту 2,5 миң сомдон 500 сомдон силердики деп берип аткан момент. Ошол убакытта биз кармап атабыз да. Ошондо эсептеп көргөндө эле бенде 4-6 киши чыгып атат. 6 киши 20 миң, 25 миң, 25 миң, 20, 65 миң, 65 миң, өзү 10 миң. Ошондо өзү дагы 10 миңди мен добуш сатып алыш үчүн акча алгам деп атат. Эң негизгиси связь деп өзү сурай берип атат. Связь Талипова 252 жолу чалышып атат.
Мен бөлөгүнө суроо берген жокмун. Бул талапкер кечирип койсун. Азыр бул болсо Инстаграмдын көрсөтүү 2020 жыл, мага демектүү 2015 болсун. Мен ал Инстаграмдыкын караган жокмун. Мен именно атасы менен бул Талипова сүйлөшкөндө эметип атам. Эми анда менде бул Лолохан өзү чөнтөгүнө 250 000 сом салып алып, тааныбаган кишиге голос сатып алайын деп элге таратыптыр. Анда ушундай түшүнүшүбүз керек болуп калат. Дагы мен сиздерге айтып коеюн. Мен ошол 21-ден бери уктай элекмин. Бул энди Кудай алдында дагы негизи баарында дагы акпыз. Эми таза иш. Добуш сатып алуу иш болду. Анан кийин чын-чынын айтайын, өткөндө дагы келбей койгондо офисине бардым. Барып ошондон атасы менен жолуктум. Эми айтыш керекке туура келип атат. Атасы менен сүйлөшкөндө мага жардам бер деди. Талипова биздин киши деди. Попалась она деди. С учетом вот всего этого изложенного, уважаемые коллеги, я вношу предложение с учетом информации органов внутренних дел прийти к решению и принять решение об отмене регистрации кандидата Муртазалиева в соответствии со статьей 46, где указаны все основания. Я хочу ответить кандидату, так как он сейчас говорит, что изъяли 21-го. Эти распечатки, 252 соединения, это с 5 февраля до 21 февраля. После мы не смотрели, потому что мы изъяли. Вы правильно говорите, как он может находиться там, если она у нас находится? Анда төмөнкүдөй чечим долбоору сунушталып атат. Биринчиден, укук коргоо органдарынын маалыматы эске алынсын. Экинчи пункт, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосу жөнүндөгү Конституциялык мыйзамдын 46 беренесинин 2 бөлүгүнүн 7 пунктунун негизинде укук коргоо органдарынын маалыматынын негизинде талапкер Муртазалиевдин каттоосу жокко чыгарылсын. Башка сунуштар жок. Чечимдин долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер ким макул? Итматов макул. Жукуева макул. Маматов макул. Бир добуштан кабыл алынды. 10 макул. Чечим бир добуштан кабыл алынды. Биз ушул Муртазалиев талапкердин каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алдык.